Өткөн жумада баш калабызда эл аралык донорлордун бири Unision Group уюмунун демилгеси менен Рио, Париж, Катовице, Кыргызстан жана климаттык саясат аттуу тегерек стол болуп өттү. Бүткүл дүйнөнүн өлкөлөрү акыркы мезгилде жер планетасындагы башкы көйгөй климаттын өзгөрүшү деп чуулдап жатат. Эгерде жердин жылдык орточо табы 1-2 градус көтөрүлсө, кандай балээлер менен кутулбас куяларга кабылаарыбыз байма-бай айтылып келет. Жайкыга караганда кышкы көйгөйлөрү көп болгон биздин өлкөдө жердин табынын жогорулашынан коркунуч көргөндөр азырынча жок десе, буга дегеле бизге тиешеси жок маселедей карап сөз кылгысы келбегендер четтен чыгат. Дал ошол себептүү биздин өкмөт да, жогорку кеңеш да бул көйгөйдү кулактарынын сыртынан кетирип, муну бүткүл дүйнө боюнча жөнгө салып, зарыл болгон аймактарда тийиштүү долбоорлорду каржылоого каражат бөлө турган эл аралык Париж келишимин ратификациялоо деген иштин бар экенин да билбей калган. Ал эми бул ишти өз убагында жасаган коңшу өлкөлөр болсо, экологиялык абалын жакшыртуу боюнча $100 миллион долбоорлоруна донорлук каржыларды алышкан. Бул тегерек столдун башкы максаты бул көйгөйдү бийликтерге жеткирүү болду. Ал максат ишке ашты деген ойдобуз. Ошентсе да бул көйгөйдү коомчулуктун, жалпы элдин туура түшүнүшү да өтө олуттуу маселе деген ой менен чогулуштагы ой пикирлерди ортого салууну туура таптык. Профильный министерстволорго алкаш керек. Париж келишими деген эмне? Париж келишими бул бүткүл дүйнөлүк келишим. 2015 жылдын декабрында Париж шаарында ошол ООНдун климат боюнча өзгөрүшүндөгү жыйналышында бардык өлкөлөр биригип ошо климаттын өзгөрүүсүн токтотуу боюнча жаңы келишимге кол коюшканда. Мурун ошо Киото протоколу деп айтылып келчү. Канча өлкө? Азыркы күндө 197 өлкө. Бардык өлкөлөр ошого кошулуп, анан ошонун ратификациясын азыр ар бир өлкө боюнча өткөзүп келе жатышат. Ошо 2 жыл убакыттын ичинде азыркы күндө 187 өлкөдөн ашык дүйнө жүзү боюнча ратификациядан өтүп, бул келишим өзүнүн юридикалык баягы күчүнө кирди да. Ошо 187 өлкө кошулду десек болот ошого. Кошулду. Кээ бирлер болсо Кыргызстанга окшоп баягы келишимге кол коюшту. Бирок ошол мисалы үчүн өзүнүн парламент аркылуу ратификациясы процессин жүргүзүп келе жатышат. Биздин коңшу колоңдордун баары кошулуп бүткөн. Жакында эле Өзбекстан дагы ратификация кылды. Ошол СНГ өлкөлөрү боюнча Кыргызстан менен гана Россия Федерациясы калганда. Россия Федерациянын бул келишим боюнча өзүнүн позициясы бар. Анткени ал жакта индустриалдык өнүгүү абдан көп. Баягы көмүр кычкыл газынын чыгышы да башка деңгээлде. Ошон үчүн биз андай чоң өлкөлөргө карап кылчактабашыбыз керек. Анткени Кыргызстан үчүн бул келишимге кошулуу эң биринчиден ошо климаттын өзгөрүшүнө болгон баягы биздеги коркунучтарды алыстатуу, ошол болуп жаткан процесстерге адаптация болуу, экономиканы башкача жол менен өнүктүрүү, элге информация жеткизүү, ошон менен бирге ошол адаптацияга керектүү болгон финансыларды баягы жетүү деген чоң жакшы жактары бар да. Биз ошону как улуттук интерес катары кабыл алышыбыз керек да. Ошонун эч нерсесин азыр пайдалана албай атабыз. Биз азыркы күндө аны пайдалана албай атабыз. Анткени Париж ошол келишимине биз ратификация кылгандан биз ошол бүткүл дүйнөлүк жанагы климаттын өзгөрүшү боюнча жыйындарда да өзүбүздүн добушубуз болот. Андан тышкары климаттын баягы фонддоруна дагы прямой өлкөбүздүн баягы организация потенциалы аркылуу чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыркы күндө биз ошо келишимге кол коюу менен только биз международный организациялар менен гана иштегенге мындай мүмкүнчүлүк алдык да. Бирок ошону менен бирге 2 жылда абдан көп өнүгүүлөр болду. Мисалы үчүн биздин эле жакынкы кошунабыз Таджикистан азыркы күндө ошол жашыл климаттык фондунан 300 миллиондон ашык инвестиция уже алып келди. Казакстан 700 миллион алып келди. Биз болсо даже ратификация процессине киреше элекпиз да. Ошол эмне деген долбоорлор үчүн алып келди ошол акчаларды? Алардын көбүнчөсү ошол энергетика жагын алып келип атышат, инфраструктураларды өнүктүрүүгө,
адаптация болууга, өндүрүштү башкача туруктуу жол менен өндүрүүгө. Бул эми проекттин ар бир экономикалык секторго тууралап жасаса болот да. Бул жерде мисалы үчүн бул эле ушул жака эле алып келсе болот деген сөздү айтпайт. Анткени экологиялык ошол коркунучтар же болбосо климаттын өзгөрүшү баардык секторго тиешелүү. Бул адамдын ден соолугуна да тиешелүү, баягы айыл чарбага жүргүзүүгө да тиешелүү, энергетикага да тиешелүү. Даже мындайча айтканда ошо мисалы үчүн жол инфраструктурасына да тартса болот да. Ошол эми инвестициянын баардыгы эми карыз акчада туурабы? Инвестициянын булар эми карыз акча эмес, толук элечи. Анда грантовый компоненти бар. Андан тышкары ошол мисалы үчүн эгерде кредитный средства болсо, ал аябай низкопроцентный, анан көп жылдык кылып берилет да. Мисалы үчүн банкты, жана өнүктүрүү банктары сыяктуучу. Анан бул жерден эгерде биз туура эсептеп ошонун эмесин алсак, биз биринчиден адаптация болобуз ошо климаттын өзгөрүшүнө. Экинчиден болсо ошону кайра туура башка кайрып берип же кайра иштетүү боюнча жакшы өзүбүздүн пландарыбызды түзүшүбүз, программабызды түзүшүбүз керек да. Кыскасы, муну ишке ашыруу бизге өтө чоң пайда алып келет. Сөзсүз түрдө биз дүйнөлүк процесстен калбашыбыз керек. Анан калганда дагы бул эң жакшы процесс ошо бизге окшогон өнүгүп келе жаткан климаттын өзгөрүшүнөн баягы мөңгүлөрдүн эришине алып келип, көп запкы чегип аткан өлкөлөргө атайын түзүлгөн процесс да. Биз эгерде мындан калып калсак, мындан ушул берип аткан мындай жакшы жактарын колдоно албасак, анда биздин ошо өлкөнүн, өкмөттүн начар иштегендиги билдирсет да. Эми азыр ратификация гана калдыбы? Бул жагынан эми ратификация бул политический процесс деп коет. Жогорку кеңеш аркылуу ошо өкмөт ошонун баарын даярдап туруп жогорку кеңеш аркылуу ратификация кылыш керек биринчиден. Экинчиден болсо ошо өкмөттүк уюмдар, ошол баягы эме боюнча алып барганчы, ошол сектор боюнча алып барган өкмөттүк уюмдар бул жагынан ошо жанагы туура стратегия, адаптацияны түзүп, ошо өлкө ичиндеги баягы биздин элдин болобу, эксперттердин болобу, башка уюмдардын болобу, баардыгыбыздын даярдыгыбызды жогорулатып, анан туура координация кылыш керек да. Мындайча айтканда бизге азыркы күндө ачык, айкын информация, жакшы иштөө, анан баягы туура пландоо керек. Ушул ишти бирдиктүү борбордон башкаруу зарылчылыгы барбы? Сөзсүз түрдө бирдиктүү борбор деген ким? Бирдиктүү борбор деген бул өкмөт. Бул деген өкмөт тарабынан алып барылыш керек. Бул боюнча атайын уполномоченный орган бар. Ошону жасаган иш киши барбы азыр? Анан уполномоченный орган азыркы күндө мисалы үчүн айыл чарба дебейинби, айлана чөйрөнү коргоо агентствосы, өкмөт аппаратынын тарабынан да бир топ иштер кылынып атат. Бирок биздин айта турган нерсе бул өтө чоюлуп, политика интригага айланып, көптөн бери жылбай атат да. Ошондуктан менин айымча муну деген ылдамдатыш керек. Бул деген биздин экономикага керек нерсе. Вот здесь в качестве примера, вот много говорят о ледниках, вот здесь представлена фотография ледника Абрамова. Вот он был здесь в 1971 году и в 2008 году. Мы видим, что за каких-то 30 лет он наступил больше, чем на полкилометра. Ну вот последние десятилетия изменение климата стали причиной. Мөңгүлөрдүн азайышынын бир мисалы катары Абрамов мөңгүсүн алсак, анын 1971 жылкы жана 2008 жылкы чектери мында көрүнүп турат. Айырмасын карагыла, канча жер, климаттын өзгөрүшү акыркы 10 жылда сезилерлик эле байкалып калды. Анын терс таасири айыл чарбасына, энергетикага, эл чарбасынын дээрлик бардык эле тармактарына тийип жатат. Баш калаабыздын үстүндөгү кара булут азыр эч кимге жаңылык эмес. Бул да климаттын кескин өзгөрүшүнүн ашык мисалы. Климаттын өзгөрүшү табигый кырсыктардын статистикасында кашкайып көрүнүп турат. 1990 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта кар көчкүлөр менен жер көчкүлөр, алардан келип чыккан кырсыктар 2 эседен ашуун көбөйгөн. Алардын кесепетинен ушул мезгил ичинде 279 адам курман болгон. Ошентип табигый кырсыктардын 80%-ынан ашыгы, экономикалык зыяндын 75%, курмандыктардын өтө чоң бөлүгү аба ырайына байланыштуу кырсыктардан келип чыккан. Аталган мезгил аралыгында табият катастрофалары көбөйүүнүн гана үстүндө болгон. Анын башкы себеби климаттын өзгөрүшү экени анык. Бул слайдта табигый кырсыктардан келип чыккан зыяндын өсүү динамикасы чагылдырылган. Жашыл түс менен орду толгус зыян, ал эми көк түс менен камсыздандырылган зыян көрсөтүлгөн. Жогорку схемада табигый кырсыктардан келтирилген зыяндын канчалык камсыздандырылганы көрүнүп турат. Аны биздеги абал менен салыштырып да болбойт. Мисалы 2017 жылы жер көчкүдөн 37 адам каза болуп, 500 миллион сомдук
экономикалык зыян келген. Орто эсеп менен 6 балдык жер титирөөдө Жапонияда 60 гана киши өлсө, Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө 2000 киши өлөт экен. Себеби жер титирөөгө туруштук берер курулуштун өтө аздыгы же такыр эле жоктугу болуп саналат. Кыргызстанга аба агымынын көпчүлүгү батыштан келет. Суук аба түндүктөн жана түштүк батыштан келет. Түштүк циклон түштүк батыштан келет. Мисалы Мургап циклону түштүктөн келгенде кышкысында жылуу болуп калат. Жалпысынан Кыргызстанга жана Бишкекке батыштан келген аба агымы басымдуулук кылат. Ал эми былтыркы катуу суук Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы чатак декабрь айынан тартып Сибирь антициклону келип калгандан болду. 50-70 жылдарда Сибирь антициклону өтө сейрек келер эле. Ал келгенде суук аба үстүнөн оор жүк менен басылгандай кысылып, ары бери жылбай ордунда уюп калат. Желдөө, аба алмашуу кескин азаят. Былтыр ушундай абал Магадандан Оренбургка чейинки эбегейсиз зор аймакта орноп, Улан-Батор, Астана сыяктуу шамалы ырылдаган шаарларда суукка тумчугуп кала жаздашты. Аба арайынын мындай адаттан тыш өзгөрүүсү меридиандык жырылуу деп аталат. Акыркы 10 жыл ичинде Бишкекте абанын табы 0,35 градуска жогорулады. Ал эми жалпы Кыргызстан боюнча 0,18 градус көтөрүлдү. Демек Бишкекте дээрлик 2 эсе көтөрүлдү. Тоолуу өлкөбүздүн рельефи да аба алмашууга катуу таасир берет. Мисалы улам бийиктеген сайын аба алмашуу интенсивдүү болот. Бизде жаан-чачын да токтоосуз көбүрөөк боло баштаганы байкалат. Ашыкча жылуулуктун зыяны. Мисалы быйыл кар тоңо элек, жылуусу кете элек жерди басып калды. Ал эригенде жерге терең сиңип, жер көчкүлөрдүн негизги себеби болуп калат. Жер тоңгон болсо, эриген кар жердин бети менен эле төмөн карай куюлуп кетмек. Ушинтип климаттын кескин өзгөрүшү менен толгон токой күтүүсүз балиелер пайда болуп жатат. Бизде жер титирөөлөр да көбөйдү. Жер көчкүлөрдүн саны өткөн жылы өзүнүн туу чокусуна жетти. Сел каптоолордун саны 217-ге жетти. 60-жылдары болсо жылына орто эсеп менен болгону 30 гана катталар эле. Ушунун баары климаттын өзгөрүшүнөн келип чыгууда. Булардан сырткары табигый кырсыктын дагы бир жаңы түрү пайда болду. Бул тоо көлдөрүнүн жырылып кетиши. Мөңгүлөр эрип ордуна көлдөр пайда болуп, алар болсо кайсы бир учурда жырылып селге айлануу коркунучу келип чыгууда. Кыргызстан табигый кырсыктарга кооптуулугу өтө жогорку аймактардын катарына кирет. Эми ушул табигый кырсыктардан сактануу боюнча иш-чаралар, атайын мамлекеттик саясат болушу керек да. Биздеги 1993-жылдан берки бир саясат бул жерде жер көчкү болушу мүмкүн. Ошондуктан тезирээк көчүп кет деген саясат. Башка жерден үй салууга жер берип көчүрүп жатышат. Эми берерге жаңы жер да калбай калды. Жер алгандар ал жерде балдарына үй салып берип, өздөрү болсо мурдагы эле кооптуу жерине кайра келип жашап жатышат. Ал турсун ал жерге жаңы үй салган учурлар да бар. Мурдагы жылы ошондой жерди көчкү басып 24 киши каза болду. Ошентип үй салууга жаңы жер да жок калып баратат. Анан алар Бишкекке келип, шаарды курчап үй салып жатышат. Үйлөрүн көмүр менен жылытып, шаарды уюган кара түтүн каптатууга салым кошуп жатат. 2015-жылы өзгөчө кырдаалдар министри климаттын өзгөрүшүнө карата иш-чаралар боюнча буйрук чыгарган эле. Бирок ал буйрук кагаз жүзүндө гана калган. Эч нерсеси ишке ашкан эмес. Натыйжада былтыр 34 киши өлдү. Советтик мезгилде деле жер көчкүлөр болгон. Бирок анда бирден экиден адам өлөр эле. По ледяной корке вода стекла бы не было, ни оползнений, ничего не было. Но вот из-за того, что у нас сильно разбалансировался климат, происходят такие вещи, сильное влияние атмосферных осадков на такие процессы, как оползни, сели и паводки. Азыр бүтүндөй айылдар көчкү астында калып жатат. Биз аябай жакшы пландар жазабыз, бирок баары тең акча жок деген шылтоо менен ишке ашпай калууда. Мөңгүлөр азайып жатат. Биз бүтүндөй дыйканчылык сугатын мөңгүдөн эриген суулар менен сугарабыз. Азыр түбөлүк мууздардын эриши менен суу сактагычтарыбыз сууга толуп жатат кайра-кайра. Ошону менен катар суу сактагычтарыбыз суулар менен кошо агып келген ылайга да толуп жатат. Мөңгү суулары кыртышты агызып, ун чайылгандай болгон ак сууларды көрүп жатабыз. Ошентип олтуруп мөңгүлөр жок калса суу ресурстардын тартыштыгы өзүнөн өзү келип чыгат. Суугатты туура уюштуруу да өзүнчө чоң маселе. Союз мезгилинде суу сактагычтары көп курулуп, жазында ашыгы менен эриген сууларды топтоп алып, анан жайында күн абдан ысып, суу азайган кезде пайдаланышчу эле. Азыр эми суу сактагычтарды курар да жер жок. Баары менчик, баарынын ээси бар. Ошентсе да кургакчылыкка каршы күрөшүүнүн мындан башка жолу жок да. Мөңгү сууларынын ашыкча эрүүсүнүн дагы бир кесепети түздүктөрдөгү жер алдындагы суулардын жогорулашы болуп жатат. Бул картада кызыл боек менен чүй өрөөнүндөгү жер алдындагы суулар көтөрүлгөн жерлер көрсөтүлгөн. Ал көп жерлерде жер төлөөлөрдөн, полдун алдынан чыгып калып жатат. Ал турсун жер бетине сарыгып чыгып, ар кандай инфекциялык оорулардын очогу болуп калган учурлар да жок эмес. 1 гектар жердин сазга айланышынан келип чыккан материалдык зыян эле 5000-ден 6000 долларга чейин акчаны түзөт. Мындай кырсыктан адам өлбөгөнү менен өтө чоң материалдык зыян алып жатат.
Демек жер алдындагы суулардын көтөрүлүшү да чоң табигый бале. Гидроэнергетика боюнча айтсак, азыр электр энергиясынын 90% суудан алабыз да. Калган 10% гана жылуулук электр борборунан алабыз. Мөңгү сууларынын көбөйүшү менен жакынкы перспективада гидроэлектр станциялар энергия иштеп чыгуу да көбөйөт. Бирок кийинки келечектеги перспективада мөңгүлөр жок калса, гидроэлектр станциялардын баары токтоп калат. Ушундай кете берсек, 2050-жылы биз энергия алуунун мына ушул башкы булагынан ажырайбыз. Биз көмүр жага турган станцияларды жок кылышыбыз керек деп айтып келатабыз. Гидростанцияларыбыз иштебей калса эмне кылабыз? Ошондуктан альтернативдик энергия булактарын дайыма издешибиз керек. Макул, атомдук электр станцияларын курбай эле коелу. Алардын өтө коркунучтуу экени белгилүү. Бирок көмүр эле жагып, биздегидей булгабаган, өтө үнөмдүү жана салыштырмалуу таза жылуулук электр борборлору бар эмеспи? Мисалы Данияда мен биздикиндей эле кубаттуулуктагы жылуулук электр борборун көрдүм. Бирок абаны дээрлик булгабайт экен. Алар көмүр жагуунун да эң таза ыкмаларын таап алышыптыр. Ал эми ал борбордо болсо болгону 22 киши иштейт экен. Бизде болсо 1200 киши иштейт. Эгер көмүр кендерибизге жакын жерге ошондой жылуулук борборлорун курсак, эмнеге болбойт эле? Бизде газ жок болгону менен көмүрүбүздүн кору миллиард тонна эмеспи? Кызыл Кыяда Арал деңизиндеги кемелерге жагуу үчүн жарай турган көмүр чыкчу мындан 100 жыл мурун. Таш көмүрдө да эң сонун көмүр кени бар. Жалпы кору 3-4 миллиард тоннадан ашат. Европада көмүрдү брекеттеп жагып жатышат. Бирдемелерди кошуп, көөсү, түтүнү, күлү аз болгудай кылып алышыптыр. Ошондойду уюштурууга эмнеге болбосун? Дагы бир чоң маселе суу сактагычтарга ылай толгону. Мисалы Токтогул КЭСинин суу сактагычына 30 жыл ичинде 1,5 миллиард кубметр ылай толду. Жыл сайын 15-20 миллион тонна ылайды нарын ар жылы суусу менен кошо агызып келип коет. Азыр болсо ылайдын баары Камбар ата КЭСине топтолуп жатат. Энергетиктер эми ушул көйгөй менен алек боло башташты. Ылай ток иштеп чыккан турбиналарга тыгыла баштады. Эгер тийиштүү чаралар көрүлбөсө, бара-бара ал КЭС биротоло электр энергиясын өндүрүүгө жараксыз болуп калышы мүмкүн. Мен дайыма жакшылап ойлонуп иш кылууга чакырам. Жакшы ниет менен салынган жол тозокко алып барат деген сөз бар. Мисалы 1994-жылы Комсомол айылында түн ичинде жер көчүп, 50 киши курман болду. Андан 5 жыл мурун тоонун бетин телишип, бактарды тигишиптир. Бактарак өсүп, тамырлары жерди кармап, көчкүдөн сактанабыз деген жакшы тилек менен. Анан ал бактарды карабай ташташып, куурап калат да, аларды тигилген арыктар аркылуу жаан суулары жерге терең сиңип, жердин көчүшүн ого бетер тездетип, чоң кырсыкка алып келген. Мунун күнөөкөрү багылбай кала турган бакты тигүүнүн демилгечилери деп ойлойм. Бул сүрөттө Аргентинанын укук коргоочулары. Алар мөңгүлөрдүн үстүндө геништетүүчү дүйнөлүк компаниялар менен күрөшүп жатып, мөңгүлөрдүн жанында эч кандай чарбалык иш-аракет жасалбаш керек деген мыйзамдардын кабыл алынышына жетишти. Чили менен Аргентина андай гендер үчүн 8 миллиард долларлык иштер аткарылып калганына карабай ошентишти. Биздин ошол сыяктуу мыйзамга Атамбаев вети коюп, мөңгүлөрүбүздү талкалап жатабыз. Урматтуу катышуучулар, биздин көрсөтүү кыргызча болгондуктан мен кыргызча суроо берейин, кыргызча жооп берсеңиз мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Эл билбесе биринчи, башка эч нерсе билбейт. Могу өкмөт дагы, депутаттар дагы азыр мына биринчи уккандай болуп отурбайбы, көрдүңүзбү? Биринчи ратификация жөнүндө маселе болсо, биз деген мурда билсек, мурда эле жасамакпыз деп биринчи жолу билип атат. Анан ошондуктан биринчи ошол эл түшүнүш керек. Ошондуктан могу тил маселесин биринчи уюштуруучуларга да койсок да, ошондо тезирээк жетет элге да, өкмөткө да. Сизге бере турган суроо. Бир кезде 70-жылдары Ысык көл 1 метр төмөндөп кеткен суусу. Анан кийин бүтүн Союз боюнча чатак чыгып, эми ошол жерге Каркаранын суусун буруп келебиз бери карай деп. Көлдүн суусу, Саржаздын суусун бери карай. Көлдүн суусу 1 метр терең эме бөксөрүп кетсе ойлоңула. Жээги 10-15 метр кеткен. Биз ошо мен көлдүкмүн, ошо жакты өзүм эсимде ошолар кандай болгончу. Анан кийин Каркаранын суусун бура баштап, канал казып, азыр канал деле турат ошол. Бир 10 километр гана жетпей калган, бер түтүн суусуна ошол бойдон токтоп калды. Баягындай өлдү да. Суунун баары суу катка кетип ошондой болду деп айтышкан Союз мезгилиндечи. Көрсөң суу катка кетпей эле бул жанагы убактылуу баягы климаттык баягы өзгөрүүнүн өзү экен. Кайра көл өзүнөн өзү көтөрүлүп, баягы деңгээлине келип калды. Баягы каналдын баары токтоду, иштин баары токтоду. Андан көп суу каралып атат. Көл эч нерсе болгон жери жок. Ошол сыяктуу мындай дагы пикирлер бар да. Ушу жанагы биздин чыгып аткан мына түтүндөр, мына жылуулук,
бул жанагы жалпы дүйнөлүк жана климаттык жана аралашуунун эмесинде көлөмүндө жөн эле бир тамчы. Биз жөн эле мартышкин кылып атабыз го. Баары бир эле баягы убактылуу нерсе го, өзүнөн өзү эле жана Кудай Таалам өзү оңдоп коет го муну. Же болбосо табият деген суроодо жөн эле окумуштуулар бар. Илгери деле окумуштуулар жасаган да ошол Сары Жазды деле, Аралды деле. Анан кана эми кайра эле көп нерселер өзүнүн ордуна келип калып атпайбы? Ошого жооп берип койсоңуз. Тура айтасыз, жанагы табигаттын эмеси. Суунун деңгээли. Аткарылбай калды. Совет кезинде дагы бир чоң проект. Камбарата ГЭС, биринчи ГЭС, ядерный взрыв менен курабыз деди. Камбарата экинчи жөнөкөй эмен взрыв менен курбады. Тосмо болбой калды. Союздун ошондой проект көп болду. Повернем Сибирский реки, Центральную Азию. Бул проекттер экономический жагынан, экологический жагынан такыр начар калды. Экономика да калды. Өңгүлө элеп атат. Су көбөйдү. Ошондуктан көлдүн эмеси деңгээли көтөрүлдү. Бул табигат эмес. Эми эгерде өңгүн жоготсок анда бир балдан кийин деңгээл кайра түшөт. Нужно необходимый документ. Директор, барлық жерде. Вот эти документы, которые сегодня вы говорите, вот что я докладывал, смотрел, что мы там прошли этапы, проходим по климатическому уже до 4-го дошли, да, по-моему, по изменению климата, и пишем письма. Но они же фикция, натурально, если мы не можем принять основной документ, по которому мы должны... Мага Париж келишимин ратификациялоо тууралуу жогорку кеңешке кайрылууну жаңы эле колума беришти. Мен чындыгында таң калып турам. Мында кандай суроо болушу мүмкүн? Жогорку кеңешке мындай документ келип түшкөнүн да билбейм. Документтин баарын менин колума бергиле. Өзүм алып барып, өзүм төрагага кирип, өзүм демилге көтөрүп ратификациялайбыз. Муну токтоосуз эле. Климаттын өзгөрүшүнө адаптациялашуу боюнча башкы документ ратификацияланбай жатса, башка иштери кантип жасалат анан? Элдер мындай уюмга, мындай фондко кире албай жатса, биз тандап, маал катып отурушубуз керекпи? Эгер өкмөт иштебей жатса, айтабыз аларга. Кыргызстан кандайдыр бир саясий амбициялар менен алек болууга тийиш эмес бул маселеде. Орусия бул документти ратификациялабай, өзүнүн саясий кызыкчылыгын көздөп жаткандыр. Биз чоң державаларга теңелбей, өзүбүздүн учурда жаралган көйгөйлөрүбүздү чечишибиз керек. Жогорку кеңеште мен өзүм да баяндама жасап, токтоосуз ратификациялайбыз муну. Климаттын өзгөрүшүнө адаптациялашууну каржылоо фонду дал бизге окшогон каржылоо булактары алсыз өлкөлөр үчүн керек. Жогорку кеңеш жашыл экономика тууралуу токтом кабыл алганбыз. Депутаттар аны бир ооздон колдогон. Биз климаттын өзгөрүшүн көрүп жатабыз, сезип жатабыз. Шаарды эле алалы. Мурда 15 мүнөттө жетчү жерге азыр эрте дегенде 1 саатта араң жетип жатабыз. Кандай кир аба менен дем алып жатабыз. Адамдар кайтыш болгондо, "О, эрте кетип калды" деп кейийбиз. Анын баары биздин ушундай жашоо шартыбыздан да. Биз туризмди өнүктүрөбүз дейбиз. Ысык көлдөгү тазалоочу курулуштар 50-60 жылкы үлгүдө. Анан кайдагы өнүгүү болот? Ысык көл канча туристти кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин да эч ким эсептеген эмес. Көбөйө берсин, анан көрөбүз дейбиз. Анан кеч болуп калат. Ысык көлдөн суу агып чыкпайт. Бара-бара ал жер сазга айланып калышы мүмкүн. Мы говорим о развитии туризма. Прошу прощения. Мы не знаем туристическую емкость Ысык-Куля. Я нигде не достучался, ни у кого не узнал, сколько Ысык-Куль может вместить туристов. Инициатива жасап, өкмөт жасап аткан болчу. 2 жылдан бери өкмөттүн колунда болчу. Жогорку кеңешке бул документтер даже баралек болчу. Өкмөттүн процедурасы көп убакыт созулуп кетет да, потому что бүт министерство, ведомстволор менен согласование кылып туруп, анан парламентте. Ошондуктан давай депутаттар аркылуу жүргүзөлүк деген болчу. Бүгүн бул киши келгенине аябай ыраазымын. Бул киши да убада берип атпайбы? Кишине биз иштеп калдык. Менин оюмча бул киши убадасында турат. Ооба, климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу боюнча эл аралык Париж келишимин тез арада жогорку кеңеште ратификациялоо боюнча депутат Экмат Байпакбаевдин убадасы аткарылаарынан шегибиз деле жок. Бирок биздин өлкөдө кайсы жерлерде кайсыл иштерди токтоосуз баштоо керек деген маселеде муну өкмөтсүз жылдыруу мүмкүн эмес экени айдан ачык. Өкмөттүн ушул багытта иш алып барчу органы болгон Жаратылышты коргоо агенттигинин бул жерге келген өкүлдөрү болсо,
даяр эмеспиз деген шылтоо менен биздин суроолорго жооп бермек мындай турсун деги эле пикир айтуудан баш тартты. Бул да болсо биздин азыркы мамлекеттик кызматкерлердин деңгээли деп эсептейбиз. Анан эл аралык донорлордон өзүнөн өзү келчү миллиондорду оозубуздан алдырбаганда кантебиз? Жанагы Илимпоз окумуштуу айтып жаткан Даниялыктардыкындай экологиялык таза жылуулук электр борборун кара кечеде курууга Париж келишиминин фондунан гранттык каржы алып алсак ашык болот беле? Же болбосо жер көчкүлөрдү болтурбаш үчүн тоо беттерине дарак тигип, аны тамчылатып суугарып өстүрүүгө грант алсак ашыктык кылат беле? Эмнеси болсо да ушул талкууну натыйжалуу өткөргөн уюштуруучуларга жанага жан дили менен катышкан адистердин баарына ыраазычылык гана билдиребиз.